Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан, саламатсыздар, урматтуу Бишкек. Мына кайрадан убакыт өтүп, учкан куш убакыт өтүп, мына кайрадан сиздер менен Борончу шоу кечинде программасын баштайбыз. Кол чагыңыздар менен Борончу Кудайберген, жана ошондой эле Маликаны кол чагуулары менен чакырып калалы. Кутмандуу кечиңиздер менен кайрадан жолугушуп отурганыңызга Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк. Ден соолук ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө ынтымак болсун. Мынакей жадырап жаз келди. Жаз майрамы башталды. Алтында болгон айымдардын майрамы, Ноорус майрамы, өзүбүздүн жаңы жылыбыз. Ар бир үй бүлөдө ынтымак болсун деп каалайбыз. Кайрадан мына ушул көрсөтүүбүздү баштайбыз. Дагы бир жолу кош келиңиздер. Адаттагыдай эле эл арасында ар кандай таланттуу адамдарыбыз бар. Эл арасынан жөнөткөн күлкүлүү сүрөттөргө кезекти берели. Мына экранга көңүл буруңуздар. Анда элдин арасынан келген сүрөттөр мына сиздердин көңүлүңүздөрдө. Мына биринчи мындай сүрөттү жөнөткөн экен. Кирди. Бир эле кир жайгычка жайбастан машинеге дагы жайып койсо болот экен. Кыпчып алып, айдап келсеңер тезирээк кургайт окшойт. Мына ошондой мааниде сүрөттү жөнөтүшүптүр. Кийинки мынакей туристтер келе турган болчу болсо, биз кандай гана жолу менен болсо жайлоодо дагы мына ушундай мейманкана менен тосо алабыз. Сиздер сыртына көңүл бурбаңыздар, ичине кирсеңиздер баардык шарттар бар. Керек болсо таза абага чыксаңыздар да болот. Ал эми мына троллейбус болсо, Бишкек Москва, Ош Москва деген аба жолдору менен троллейбус сиздерди жеткирип коет экен. Мына ушундай жакшы. Бул болсо шашып мал базарга баратыптыр. Мына ушундай жакшынакай койлор дагы рахаттанып барса болот экен. Бензин түгөндү деген эч ойлонбой деле койсо боло берет. Себеби мына ушундай жолун тапса да болот экен. Атка 2 киши минсе болот, ал эми машинеге 7 киши түшүп алса болот. Бул жерге жазып коюптур, чоң кыз камырыңыз ашып баратат, нан бышырбасак болбой калды. Ошон үчүн кыздар узун көйнөк, кенен көйнөк кийсеңиздер, кемчилик көрүнбөйт деген бир тамаша сүрөт экен бул. Бул сүрөттү көргөндө бала кезибиз эске түшөт. Биздин аталарыбыз, агаларыбыз мына ушундай болгон тамекелерден чекчиле. Ошонун арасынан азыр менин билишимче Беломор канал дегени гана калды. Аны да пайдалангандар бар азыр. Аны билишет эмнеге пайдаланган. Мына бул жерде жигитибиз болсо балалык кез, өзү негизи баткак, ден соолукка аябай пайдалуу. Муну билип алыңыздар. Балдар билет экен өзү. Ошон үчүн мына монтип бир сыйда оорубайын деп баткакка түшкөн кербес экен. Кайран гана кекиртек, кыйла жерге секиртет дегенде мындай сиркач уйларды дагы көрсөк болот экен айылдан. Келиңиздер, мына ушундай жакшы жагымдуу күлкүлүү сүрөттөрдү жөнөткөнүңүздөргө чоң рахмат. Анда көрсөтүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү бизде конокко келген агайыбыз өзгөчө ар тараптуу адам. Саясат илимдеринин доктору, экономика илимдеринин кандидаты, коомдук ишмер Аликбек Жекшенкулов агайыбызды чакырабыз. Кана бисмилла дегенде кыргызда нан өстүй деп коет го. Келиң, суудан ичип алыңыз. Суудан ичип алып отуруңуз. Рахмат. Суу аябай ден соолукка пайдалуу экен. Эртең менен турганда 1 литр суу эч нерсе ичпестен ичсе, ден соолукка пайдалуу болот дейт. Кандайсыз, настроениңиз кандай? Кош келипсиз. Жакшысызбы? Эми байке, сиз менен сүйлөшө турганыбыз элдердин көрүп аткан көрүүчүлөрдүн көп кызыкканы, көпчүлүк билгендей эле ушул тышкы саясат боюнча көбүрөөк ошолго басымдуулук кылабыз, себеби аны сиз жакшы билесиз. Андан мурда биздин эми көрсөтүүбүздүн форматы боюнча кичине бир аз балалык кез жөнүндө сүйлөшсөк болот. Бала кезиңизде деги эле өзү кичинекей кезибизде мен деле
кийин артист болуп калам деп деле ойлобосом керек. Кийин анан өзүм көңүлүмө туура келгенден кийин артист болуп кеттим дегендей. Эң биринчи ата эне сизди кандай тарбиялады? Анан сиз азыр балдарыңызды кантип тарбиялайсыз? Мисалы Кыргызда ой, мындай кылсаң туура эмес болуп калат, мындай баспа, тигинде жүрбө десе, биз учурунда ата энелерибиздин ошо сөздөрүнө оор кабыл ала беребиз. Бирок ошол кийин жашоодо көп пайдасы тиет экен. Ушул ата эненин азыркы ушундай ийгиликке жетишиңизге канчалык тарбиясы болду? Эми биринчиден бала кезди эстесек, албетте чоң ата, чоң апам, таятам, таенемдин эсиме келет. Анткени папаша менен мамаша студент кезинде мен эң туңгуч баласымын. Таятам менен таенемдин колунда өсүп калдым да. Биринчи жолу ушу 3 жашымда таятам мени атка мингизген. Көп нерсе ыкмаларга үйрөткөн да. Кой сойгонду кийин. Мындай жалпы жөнүнөн айтып келсек, мен папаша өзү мындай немистей киши болчу. Так жүргөн, тартипти жакшы көргөн, адилеттүүлүктү акыйкатта аябай сүйгөн, ошону ар дайым ушуну көздөгөн. Мамаша болсо абдан мындай сабырдуу, акылдуу, сулуу. Ушундай бир кыргыздын мыкты аялдарынын мүнөзү бар болчу да. Бирөөсү урушса, бирөөсү ар дайым баш маслап, сен антпе балам, сен кыйынсың, сен өсөсүң, өнүгөсүң деп ушундай айтчу да. Мына ушул сөзүңүзгө ушул сөздүн өзү кийинкиликке өтө чоң маани берилет экен. Себеби дегенде баланы өзү сен кийин мындай болосуң, тигиндей болосуң деп тарбиялаган жакшы экен. Анан мен да кээде тамашалап айтып калам. Биздин айылда бирөөнүн атын айтпай эле коеюн, уруша кетсе минтип айтат эле. Ал көп ичет эле ичкиликти. Ичсе эле сен ким болмок элең, ушинтип жүрсөң сен жана баланча болосуң да дей берет го. Дей берсе бала андан ашыкча ойлоно албай эле ошол болом да деп ошо менен калып калышы мүмкүн да, туурабы? Туура, мындай болгондо, мисалы бир окуя. 5-класстан балда өзүм күрөшүп жүрчүмүн, бирок 2-3 биригип мени сабап койгон. Анан мен бозала чаң болуп келип, баягы үйдө ары бери басып жүрсөм, мамаша жумуштан келип калат, анан айтат: "Отуруп ал, балам эмне болду?" деп айтып берсем, эртең барып бирден кармап сабайм деп атам да, ичименчи. Мамаша болсо: "Балам, сен эч качан өч албай жүр. Өч деген вообще бир кара ниеттик, бир жаман сапат болот." Кайда жамандык чакырат депчи. Мисалы ойлонуп көрсөң, сен тиги бирөө таш менен сага урса, чөнтөгүңө ошол ташты салып алгандай элестет. Ошондо чөнтөгүң айрылат, булганасың, иш кылып өзүңө оордук келет деп ошондо. Ошондон мээме бүгүнкү күнгө чейин ошол айткан сөздөр кетпейт да. Ошон үчүн мен балдарыма дагы жана өзүң суроо бербедиңби? Эч качан, мисалы мен адилеттүү мамиле кылганга аракет кылам. Жөн эле уруша бербейм, майда чүйдөгө. Чоң нерселер катачылып кеткенде мен кеңеш катарында айтам, биринчи, экинчи жолу, үчүнчү жолу ушундай. Бир эле жолу болгон, мындай болду да, уулум 7-класста машинаны айдап кетип, жок 10го чейин. Анан мен кайгырабыз да, мен 8-де жумушта келсем, жубайым ары бери басып туруптур, жок деп. Анан мен уруштум, эмнеге мурун айтпайсың депчи. Эми каяктан иштемек эле, ар кезде телефондор жок. Анан камчы бар үйдө. Анан ошо ары бери тиги басып жүрөм, анан тиги келди 1 саат 11-лерде. Келип эле туруп калды. Мен вообще балдарыма кол тийбейт да мен. Анан бери кел дедим. Бери келге келип туруп, каякта жүрөсүң десем эле, башын жерге салып унчуп албай калды. Анан бир жолу тарттым да, жонунан. Тартканда отура калды, эми мындай кыргыздын камчысы катып тиет да. Отура калды. Анан экинчи жолу тартканда ыйлабайт. Анан кийин мен түшүндүңбү десем, түшүндүм деди. Бүттү, ошондон кийин бир да колум тийген эмес да. А кыздарга вообще, кыздарды только мактап, башынан сылап, сен акылдуусуң, сен сулуу кызсың, сен бактылуу болосуң деп ушинтип айтып турам да. Анткени илгертен бери билесиң, кыргыздар кыздарга өзгөчө мамиле жасаган. Кыргыздын кыздын 40 чачуулуу деп коет эмеспи? Төркүндөп келгенде төргө тургузат эмеспи? Мен ошондой кыргыздын салтын сактап, кыздарга өзгөчө мамиле кылам да. Кыздар назик болот, таарынчак. Өзү назик, таарынчак. Но кээде жөн эле таарына берет, билесиңер, кыздарда. Анда да унчукпай койсом, анан кийин айланып өзлөрү келет да.
эмне үчүн папа мындай кылдыңар деп сурайт, анан кийин мен эми сен акылдуусуң, сен ушуну туура эмес жасап атканын өзүң түшүндүңбү десем, түшүндүм дейт да. Иш кылып убакыт берет экенсиз. Убакыт берем да. Азыр мынакей экрандан биз сиздин бала кезиңиздеги бир учурду көрөлү. Анан ошол боюнча мынакей. Илгери 1-сентябрда мектепке барганда чоң майрам эмес беле? Мектепке кайсы класста эсимде жок, 3-4 класста Бишкек шаарына гүл көтөрүп алып барчубуз да, майрам катарында. Эми анын үстүнө мындай да, мен каникул сайын башка балдардай болуп пионер лагерге барчу эмесмин. Мени ата-энем ошол бар, Туз Чолпон совхозунда да, анда Кочкор районунда Туз айылына барып, ошол жакта каникул ар дайым жүрчүмүн да. Ошондо мына барганда каникулда таятем абдан кыйын мындай ушу мыкты киши болчу да, ал чачымды шаарды келдиңби деп туруп чачымды кырып салчу. Баш эс алсын дешкен да. Ал дагы тарбияда. Анан өкүлүңүз бар экен. Бирок жаңы чыгып келаткан, байкап атасыңбы да. Анан чачымды кырып сентябрга чейин өсүп калат да. Анан кырып, анан мал айдатчы, койго айтартчы, таң атпай туруп, ошо кенедей болсом дагы жылкыга жиберчү. Мен оюмча балалык бул эң, ат минип чоңойдум, мал менен чоңойдум, бул бактылуу күндөр да. Мен үчүн мисалы жана өзүң айтып келдиң, эмнени элестетчү элең деп, кичинекей кездечи. Ошондо папам менен мамам, папам Харьковто аспирантурада жүрчү. Мен ошондо булутка отуруп, ошол жака учуп барсам, ошолорду көрсөм деп эңсечим да. Ошондо эле бийиктикти тилеген экенсиз. Бийиктикти тилеген. Кыргыздын бийик тоолорунда жүрүп бийиктикти тилеп деген. Бүгүнкү күнгө чейин мен тоого чыкканда асманды, булуттарды, анан жылдыздарды караганды жакшы көрөм да. Сиз ошондо мына Украинада сельскохозяйственный академияны 80-жыл бүткөн экенсиз Киевден, э? Ошондо атаңыз ошол жакта иштеп жүргөндө ошол жактан барып окуп калдыңызбы жана? Жок, ал атам кийин келген, бул мектеп кезиндечи. Кийин Тагдырдын тамашасы деген кызык да. Мен негизинен тиги жанагы Москвадагы академияга өткөм да. Мына кандидат экономических наук 96-жылы. Бул специальность инженер лесного хозяйства. Эми орусча жазып коюп туруп, жерден ушинтип окуп коеюн. Кандидат экономических наук 96-жылы. Анан Казахский национальный университет имени Аль-Фараби Алматыда окуган экенсиз. Доктор политических наук 99-жылы. Анан дипломатическая академия Российской Федерации. Ушул окуулардын баарын сырттан канча жашка чейин? Жок, бул жерде мындай да, тиги биринчи очный эле мен окугам, тиги сельхоз академияда. Ал Тагдырдын тиги тамашасы деп мен башкага өтүп, анан болбой Украинага жиберип атышпайбы. Анда ал кезде центральный вуздун системасы болчу да, Москвадан баланча орун берет, сен окууга өтөсүң, анан кийин ушу Министерство образования бөлүштүрчү. Сен Москвага барасың, сен Ленинградка барасың, сен Киевке, башка шаарларга. Мен Москвага өткөм. Бирок 3 күн калганда чоңдор ошол орунду алып кетип, Киевке кетип калдым да. Ошондой. Анан өзүм сельхозник болоюн деген деле ниетим жок болчу. Анан Тагдыр кайра оңолуп кетпеди. Бирок ошол эле кезде мен ошо интерклубта бизде ар кайсы мамлекеттен Африка, Европа, Латинская Америка, Азиядан студенттер көп болчу. Ошолор менен дос болуп, ошолор менен мамиле түзүп, ошолор менен баягы алака эметкенди үйрөнүп калгам да. Анан кийин депутат болгондо 90-жылы мен ушу билимим жетишпейт. Жаңы өзгөчө эгемендүү мамлекет болгондон кийин мен ошого кириштим да. Анткени өзүңөр билесиңер, эгемендүү мамлекет болгондо бизге тышкы саясат боюнча, тышкы экономика боюнча адистер жокко тете болчу да. Ошол себептен мен ушу эл аралык комитеттин төрагасы болчумун, жогорку кеңештин, легендарный парламент. Ошол жака аралашып, анан билим алайын деп чечтим да. Анан мен аспирантура тиги соискатель болуп бияктан өткөм, бирок защитаны жанагындай сөздөр болбосун деп Казакстанга барып защита алгам да. Защита деген дагы өтө кыйынчылык менен өткөн, анткени биринчи жаратпай, анан кийин кайра толуктап. Талап күчтүү болгон да. Илгери окууга талап күчтүү болгон. Талап, аябай күчтүү болгон. Кийин аны бүткөндөн кийин
жанагы айтып кетпедимби, тиги российский дипакадемия деп айтып кетпедиңби өзүң? Бул дагы мен капыстан бир ошо ректор менен жолугуп сүйлөшүп калып эле, сен чыгың бар экен тышкы саясат. Мен айттым, бул мен дагы элестете албайм, ушундай жаза аламбы, жаза албайм деп. Ал киши айтты, сен жазайсың, мен ишенем. Сен баягы ой жүгүртүүң бар экен, мамлекетчил жагың бар экен, ушу жагын сагалып эле изилдеп кирсең, анан кийин ушундай болот. Өздөштүрүп кетесиз. Ал сиз депутат болгонго чейин, эми бул жерде сиздин иш жолуңуз аябай көп экен. 1988-жылдан 90-жылга чейин первый секретарь Ошского обкома комсомола. Ошто дагы иштеп келдиңизби? Ооба. Эми мындай да, мурун совет доорунда атайын бир өзгөчө бир кадровый саясат болчу да. Эгер жакшы иштесең, сен бир жакка жөнөтөт. Сен жакшы иштедиң деп. Ош областы, анда 3 область бириккен, Баткен, Жалал-Абад, Ош биринчи категорияда СССРда болчу да, республиканын жарымы. Ошон үчүн эң чоң областка мени ошо мындай өздөштүрө турган кадр катарында ош жакка жибергенде, ош жерден кийин анан депутат болуп, Кара Суу районунун Төлөкөн сельсовети, анда Кара Сууга кирчи депутат жогорку кеңешке альтернативдүү негизден шайландым да. Ушул жакта иштеп депутат болдуңуз, э? Анан эми ортодогуларды дагы кичине эми жерде жогорку кеңештеги по международным и межпарламентским связям болгон экенсиз, замминистр, первый замминистр иностранных дел Кыргызской республики, мага орусча жазып берип коюштур эми. Анан 2000-жылы чрезвычайный полномочный посол Кыргызской республики в Австрийской республике. Мына ушул эми сиздин биз билгенден, мына кийинки биздин муун билгенден, сизди ошол эки элдин ортосундагы эмгегиңизди көп байкап баалап жүрөбүз. Биринчи ошол жерден баштадыңызбы анан? Эмгегиңиз мына сырт менен. Тышкы саясат деген бул даярдык көрүш керек. Ошол билимим, кийин ошол окуган тажрыйбам, иштеген тажрыйбам баарысы келип, ошол а жерде жалаң эле Австрия эмес, а жерде эң негизги Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Израиль, анан ОБСЕ элчи катарында, анан ошол жерде Венада бул эң баягы дипломатиянын баягы абройлуу жер деп эсептелет да, ООНдун ушул криминал боюнча күрөшүү управлениясы бар. Ошол жакта дагы Кыргызстандын өкүлү катарында дагы иш алып бардым да. Азыр экранга көңүл буруңуз. Сиздин дагы мына ошол тышкы саясат менен жүргөндө көптөгөн бул өзүңүздөн сурайын эми. Бул кайсыл жердеги? Былтыр мен ушу тиги Панфилов районунда өзүмдүн шефтик алган классым бар да. Ошо 10-жылы бул балдар жанагында кырсыктардан кийин жетим балдарды чогултуп Панфилов районунда мен барып калсам, ошонун директору сунуштады. Бул ошо 10-жылдан бери мен балдарды колдоп, бардык жагынан колман келгени. Атайын класс оборудовать этип, парталарды алып берип, кийим сийим алып берип, ушундай. Илгиричи айтканда шефствого алып. Шефство алып келетем да. Кийинки сүрөттө бул мурунку ООНдун генеральный секретарь Бан Ки Мун тышкы иштер министри кезинде өзү бул киши дагы тышкы иштер министри болчу, мен дагы тышкы иштер министри, ошондо жолугуп сүйлөшкөнбүз экөөбүз. Ошондо Кыргызстан бүт дүйнө жүзүндөгү эң биринчи мамлекет болуптур, биз колдойбуз деп. Экөөбүз сүйлөшкөндө аябай мындай жакшы маанайда сүйлөшкөнбүз, жалпы көз караштарыбыз, философиябыз, элге тырышканыбыз дал келип, ошондон бери мамилебиз бар да. Эмгиче мамилебиз, э? Бул киши болсо Штайнмайер, азыркы Германиянын президенти. Мурун тышкы иштер министри болчу. Ошондо тышкы иштер мен визит менен барып, ошол жерде биз дагы мындай абдан принципиалдуу, абдан прагматикалык, абдан мындай мазмундуу сүйлөшүүлөр болгон. Сүрөттөн эле көрүнүп турат го. Азыр президент болуп шайланган кийин. Бул жерде болсо Россиянын тышкы иштер министри. Муну Россиянын тышкы иштер министри эсиңиздеби 2 жыл мурун ошо Бишкекте Чехов мектеби ачылган. Ошондо тиги өзү келип, тиги Лавров келип, өзү ачып берген мектепти.
кыргыз орус мектеби бар эмеспи? Ошондо экөөбүз жолугуп, ошол жерден маектешип, баягы эски дос катарында сүйлөшүп чыгып келатабыз да. Бул көп жылдан бери иштейт. Бул Көп жылдан бери. Бул ошо Чехов мектебинде. Бул дагы саламдашып атабыз. Ошол учур экен, бияка келгенде. Мен ушул сүрөттөрдөн кийин мен сизден бир нерсе сурагым келип атат да. Канча жылдан бери Лавров тышкы ушу саясат боюнча министр болуп келет? Өтпесем бир 2002-ден бери ушу 15-16 жыл болду. 16 жыл болду. Бизде мисалы жөнөкөй элде мындай бир ой кетет да. Бул киши ушул Россиянын тышкы саясатын дайыма жакшы билгендиктен, мына сиз дагы профессионал болуп атасыз. Ушул өзүңүздү ушинтип мындай тажрыйбаңызды көпкө чейин деле бизде ушинтип бир орундан которбой эле иштетип, тажрыйбаларды пайдаланса болобу? Албетте болмок. Бирок өзүңөр билесиңер, тилекке каршы бийлик алмашса эле тез эле алмашып коюп атпайбы? Тиги жалаң эле тышкы иштер министрлиги эмес, жалпы министрлер. Бирок тышкы иштер министрлиги өзгөчө, булар туруктуу болуш керек да. Анткени тышкы саясат мамлекеттин бул өтө кооптуу, өтө бир кылдат нерсе. Ал ошол министр бардык жагынан билип, бардык жагынан элге түшүндүрүп, эл аралык коомчулукка түшүндүрүп, элдин мамлекетти даңазалап, бир өзүнчө бир ачык айтканда, эми бүгүн Лавров Россиянын өзүнчө бир кыялы болуп калды, туурабы? Ошондой болуш керек да, негизинен. Россия тиги Лавров сүйлөп атканда, бул Россия ушундай деген бир жогорку деңгээлдеги маанай калтырат эмеспи? Мисалы бир жерге Лавров барып калса, башка өлкөдөгүлөр Лавровду көргөндө эле анын дасыккан саясатчы экенин, дипломат экенин билишип, ошол мурдагы эмгеги боюнча аны кабыл алышып, ошол боюнча сүйлөшүп дегендей. Мына сиз деле сыртка барып калсаңыз, мына азыркы эле ошол Германиянын президенти Лавров сизди мурда билген катары, сиз менен сүйлөшүш да оңойраак болот, сиз менен маселе чечиш да оңойраак болот. Мен ошон үчүн айтып атам да, сизди биз ошондой сиз иштеп жүргөндө, эми мындай көзүңүзгө мактагандай болбойм, сиз иштеп жүргөндө биздин ошол мамлекеттин тышкы саясат менен болгон алакасы, мамилеси бир өзгөчө бир жакшы маанайда экени, же болбосо бир мындай орусча айтканда мындай серьезный кабыл ала тургандай боло тургандай бир учур болчу. Эми биздин көрсөтүүбүздүн форматы кичине бир аз башкачараак, ошон үчүн мындай кылалы. Сизди кайсы жерден көрсө деле, тышкы саясаттабы, ички саясаттабы, же телевизордон бир жерден бир маселе боюнча сүйлөп атасызбы? Ушул турушуңуз менен мындай бир эми серьезный иш менен жүрөсүз да, ошон үчүн серьезный кабыл алышат да. Ошон үчүн мындай кылабыз. Азыр кичине сиздин жылмайганыңызды дагы элдер көрсүн. Ошон үчүн биздин форматта биздин Малика деген жардамчы кызым бар. Малика жардамчы кызым келет азыр. Сиз бияка чыгасыз. Малика кызым менен кошо кичине бийлеп койсоңуз, биз жалпы Кыргызстанды көрүп алып, кубанып, бул киши деле бийлейт экен, бул киши деле күлөт экен деп турсак жакшы да. Кана биздин Малика кызыбызга кол чаап коелу. Байке келиңиз ортого. Ортого келиңиз. Коротенькие юбки, горячие малютки, уже вторые сутки сводят с ума. Эй, диски лампочки, идите скорее сюда, танцевать словно бабочки, будем до утра. Эй, диски лампочки, идите скорее сюда, танцевать словно бабочки, будем до утра. Устали все девчонки. Ратыра колчабалар, келиңиз. Келиңиз. Рахмат. Кичине мындай ден соолукка пайдалуу кыймылдап турган жакшы эле бийлейт турбайсызбы? Эми бийлегениңизди
телевизордон чыкканда көрүп калса, жеңем сизге жылуу чай берет экен да. Эми кайрадан кичине 1-2 серьезный суроолор көтөрөлү дагы. Андан кийин кайра дагы биз өзүбүздүн форматыбызга кичине айланып келебиз. Бир аз кичине мынтип кыймылдап алганыңыз да жакшы болду. Қан жүгүртүп, Анан ооба, сиз эми байке канча мамлекеттерге барып жүрөсүз? Канча мамлекеттерге? Кайсы өлкөлөрдө мына ушу барганда биздин каада салтыбыз башка, алардын каада салты башка дегендей, сизди тосуп алганда, жанагы эле өзүңүздүн ошол Лавровдун дагы мен бир көргөм, кайсыл бир жанагы Африканын бир мамлекетине барса, тосуп алып мойнуна жер жемиштин баарын илип койгон экен. Ансыгарындай барганда да сизге ошондой болгон бир алардан таң кала турган бир өзгөчөлүктөрү болгон эсиңизде барбы? Эми албетте мындай ар бир мамлекеттин, ар бир улуттун өзүнүн каада салты болот эмеспи? Ошондо кээде мындай жалпы жонунан баягы бүт дүйнөлүк протоколго жараша аракет кылышат да. Бирок өзүнчө спецификасы бар. Ошол чет мамлекетке барып калганда ар бир жердин өзүнүн каада салты, үрп адаты бар. Көп мамлекеттерге барып жүрөбүз. Тосуп алганда бизден эмне айырмачылыгы бар? Эми көп жерде бизде мисалы негизинен ушу борбордук кажы эле болуш керек. Мындай жолсо Россияда СНГ мамлекеттерде жана нан менен, туз менен мындай тосуп алат эмеспи? Андай болбойт. Мисалы бизде ошентип тосуп алат. Бизде Азияда ошондой. Жок, биздин мамлекеттерде Азияда андай эмес. Нан бербейт. Гүл берет абышта. Жана өзүң айткандай мойнуңа бир гүл илет. Анан эмеге жараша да канчалык ушу чыгыш жака алыстаган сайын мына адамдын ийилгени, мисалы Кытайда кичине мындайраак мындай ийилет. Ооба, Кореяда мындай ийилет. Тиги Япония барганда мындай ийилет да. Ошондо сиз да ошентесизби? Жок, эмеге жараша, өзүңүн шартыңа жараша. Кааласаң ийилесиң, кааласаң, бирок ал жерде эме да тиги жетекчилер ийилбейт. Ооба, жетекчилер ийилбейт. Протокол менен тизилген кишилер ошолор. Жана тааныштырып өтүп аткан учурларда. Ооба, тааныштырып. Анан жеке мамилең болсо кучакташасың. Жеке мамилең жок болсо анда мындай сылуу. Анда ошол кучакташуунун деле бир өзүнчө саясаты бар экен да. Демек жакын экен деп. Ооба, өзүнүн тартиби бар да. Кучакташканда түрү бар да. Мындай жаш баладай болуп секирген болбойт. Мойнуна асылып. Мойнуна асылып. Өйүсө да болбойт. Андан башкачы. Андан тышкары көп иш кылып, мисалы тамак аштары. Тамак аш ар түрлүү болот да. Анан кээде мындай болот да, бир Израилге бир бардык да. Барганда 7-8 вилка бычак турат. Анан билбейсиң кайсы жагынан алыш керек депчи. Жок, мурун билчү эмеспиз да. Көрсө четинен эле башташ керек. Канча а жерде мындай да, канча түр тамак берсе, 7-8 түр тамак берсе, ошончолук кашык, вилка, бычак болот да. Биз менен окшоп колго менен жегендер болот? Жок, андай болбойт. Көргөн жокпуз андай нерселерди. Же болсо, мисалы кээде чоң чыныга суу куюп берет, аны кол жуугангачы. Кээ бирлер аны билбей ичип алышат экен. Аны ал болсо кол жуут экен. Ошон үчүн сыртка чыкканда аябай мындай кылдат болуш керек да. Эгер билбей калсаң, эми кандай кармаш керек, кандай эметкен, анда ошо кабыл алып аткан кишилерди карап, мындай көздүн кыры менен ошолорду туурасаң катачылык кетпейт да. Ошо сиз айтып атсаңыз ойлоп калдым, биздин маданият баары кыйын экен. Себеби дегенде табыш мактатпай эле колуңа немен алып кел эле деп куюп ал деп эле жуудуруп эле десеңиз, тамактын алдында. Көпчүлүк улуу муундагылар биз ал учурунда түшүнбөптүрбүз. Бирок көпчүлүк улуу муундагы байкелерибиз айтып калат. Кудай сактады. Анан кийин тиги Аликбек себепкер болуп, Кудай сактады, хиппике кирбей калды деп айтышат да. Жөнөкөй тил менен айтканда, эмне себептен хиппике киришибиз керек эле? Азыр кирсек кандай болмок? Кирбей калып эмне болуп сакталып калды? Мындай болду да, тиги ошо 2005-жылы иш кылып карыз көбөйүп кетти. Анда 2 миллиардга жакын доллар болчу. Ошол тиги списать этиш керек деп ушундай бир
ойлор чыккан жетекчиликте. Аны дагы түшүнбөгөндө, анткени атайын ошо хипик программасы 31-32 мамлекет кириптир, бирөөсү дагы оңол болуптур да. А бизге айтып аткан, оңолосуңар, бардыгы жакшы болот, карыздан кутулсаңар эле оңолуп кетесиңер депчи. А көрсө, хипик программасында эгер карызды эми эчтеке бекер болбойт да, туурабы? Карызды жоёбуз деп чыкса, анда биздин жерибизди, биздин гендерибизди башка ушу корпорациялар, эл аралык корпорациялар тейлеп калмак экен да. Өзүбүз ээ болбой калмакпыз да. Тилер мындайча айтканда карызды берип коюп, кыргызча айтканда, кутултуп коюп, анан кайра мойнуна чоң кылтак да илип коет. Көп ошо Африка, Азияда көп билбеген мамлекеттер ошондой абалга түшүп, кийин өзлөрүнүн жерине, өзлөрүнүн гендерине ээ болбой калып, кыйналып бүгүнкү күнгө чейин ошо кулчулукка барабар абалда да. Ошолор азыр эч кимиси экономикасы көтөрүлгөн жок. Көтөрүлгөн жок, бир дагы мамлекет. Анткени биз ошо мен министр кезимде бүт элчилерге тапшырма берип, башка мамлекеттин министрлери менен сүйлөшүп, кеңешип алар менен. Анан ошондон кийин мен парламентте дагы сүйлөгөм, элге дагы кайрылгам, мындай болбойт депчи. Элдер да көбү чыгып, элдер дагы колдоп берди, рахмат ошол кезде. Анда аң сезим башкача болчу. Бул эми демек сиздин тажрыйбаңыз, сырт менен биякты көрүп сезип турганыңыздан ушул нерседен бизде сактап калган экенсиз. Рахмат. Кол чапкаңыздар гана, кол чапкаңыздар. Рахмат. Негизинен мындайда тышкы саясатта эң негизги багыт кайсы деңгээлдеги дипломат болобу, министр болобу, элчи болобу, же жөнөкөй дипломат, бул улуттун кызыкчылыгы болуш керек. Улуттун кызыкчылыгын саясат өткөзсөң, ошондо катачылык кетпейт да. Демек, баары бир деле ар бир кесипкөй өзүнүн ишине профессионал болуш керек. Албетте. Эми дагы бир кайрадан биздин өзүбүздүн форматка өтөйлү. Экранга көңүл бурасыз азыр. Азыр бул жерден эми саясатта жүрүп ырга деле көңүл бурган убактыңыздар жок болсо керек. Бүгүн шылтоо менен көрсөтүп коелу сизге. Клиптерди көрсөтөбүз. Ошол клип кайсыл ырчыга таандык экенин айтасыз. Биринчи 4 вариант менен болот байке. Биринчиси үнү жок көрсөтөбүз. 3 жолу, 4 жолу үнү менен көрсөтөбүз. Бере бериңиздер. Мына бул азыр үнү жок көрсөтүлүп атат. Сиз маанисине карап көрүңүз. Мына айылда чөп жыйнап жүрөт. Бул кандай ыр болушу мүмкүн? Эми үнү менен көрсөтөбүз. Жайна, жайна, жайна гүлүм, жаз гүлүмдөй жайна. Кайда, кайда, кайда барасың? Бул бир вариант. Махаббатым, жарыгым алламга жайыла. Бул экинчи вариант болду. Сары барчу жол табайын, кара көзүм анан айын, кантип айтчы анын айласын. Мына ушул ырларды махаббат ыры деди, бирөөсү жайна деди. Ушул азыркы тартылып аткан клиптин маанисине карап кайсынысына туура келиш мүмкүн деп ойлойсуз? Махаббат ырына. Махаббат ыры деппи? Өз көрдүңүз беле бул клипти? Жок. Көргөн эмессиз. Маанисине ылайыкташтырып атасыз да? Тиги махаббат менен трактордун кандай айырмасы? Эме гүл тартып ошо бир элестетип, Балким жумушту дагы. Туурабы же туурабы? Анда махаббат ырына токтолдуңуз, Махаббат ырына токтолсоңуз, анда бул ыр кандай экенин өзүнүн оригиналын угуп көрөлү. Көңүл сен деп сокту, селт этпейсиң сезимге, сенден жүрөк жокпу. Ай 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 жан, кыйнабай көп мени, жүрөгүмдүн түбөнү болчу сен көктөмдү. Айжан деген ыр экен байке. Бирок туура эле, махаббат жөнүндө айтылып атпайбы? Сизди алдап койду. Жанагы азыркы клип мындай болуп калды да. Айылдагы кызды көрсөтүп туруп, анан тиги негизи Айжан ал башка Айжан экен көрсө, азыр жана интернет сыяктуу болуп калды да. Интернеттен башка сүрөткөчү, ана таанышканы барсаң, жанагыдай кыз менен таанышып каласың го, ошондой болуп. Эми дал келбей калдычы. Кийинкиси ыр деле окуп жүрөсүз, угуп жүрөсүз дегендечи. Азыр бияктан биздин диджей жигитибиз Насият бир ыр коюп берет.
ыр коюп берип туруп акыркы сабына келгенде токтотуп коет. Ошол сабы кайсы сөз менен уланыш керек экенин сиз айтып бересиз. Кана. Сөзүнө түшүндүңүзбү? Бул акыркы сөзү бүтүшү караба көзүмө, акча берчи, түбөлүк сүйүү берчи, ишенчи сөзүмө деген сөздөр менен бүтөт экен. Ошонун төртөөнүн кайсы сөзү менен бүтүшү мүмкүн азыркы деп. Сөзүн толук дана угулбай калды, Ооба. Дагы бир сыйра коюп көрөлүчү ошо сөзүн толугу. Ишенчи сөзүмө, караба көзүмө, акча берчи, түбөлүк сүйүү берчи деген 4 сөздүн бирөө өзү экен да. Ишенчи сөзүмө. Ишенчи сөзүмө деген туура экен. Калчаап коюңуздар. Вакыт чиркин эч качан вакытты кармай албайт экенбиз. Биз айтып сүйлөшсөк мынтип айтат экенбиз. Бир нерсе кылбайлыбы деп сурасак, убакыт келсин деп коебуз. Бирок убакыт келбейт экен, убакыт өтүп кете берет экен. Убакытты эч ким кармай албайт. Ошол убакыттын ичинде ким кандай жашоого маңыздуу иш кыла алды, келечегине, элдин келечегине кандай иш кыла алды. Эң негизгиси максатыбыз кийинки балдарыбыздын алдында, неберелерибиздин алдында, элибиздин алдында бир башыбызды көтөрүп, жүзүбүз жарык болуп, ата-энебиз дагы, балдарыбыз дагы ушул атабыз эле, ушул балам эле деп жүрө турганга сыймыктанып жүрүш үчүн мына ошондой сизге окшоп эл үчүн деп эмгек кылган гана жакшы күндөр, жакшы ийгиликтер гана калат экен. Ошон үчүн байке убактыңызды бөлүп келгениңизге рахмат. Билинбей эле убакыт өтүп кетти. Дагы көптөгөн мына эми азыр тиги мен бала кезимде өзүм, сиз канчага келип калдыңыз? Жашыңыз канчага келип калды? 60ка келип калдыңыз, Мен бала кезимде 50ге чыккан кишини аябай карып калган, эч нерсе кыла албайт болуш керек деп ойлочумун. Өзүм 50ге чыктым. Анан сизди көргөндөн кийин ойлойм, мамлекеттик маанилүү иштерди кыла турганга акылыңыз толук жетип, көзүңүз баардык нерсеге жетип, жанагы сыяктуу хипикти алдын ала алган сыяктуу иштерди кыла ала турган куракка келдиңиз. Ошон үчүн сизге кыргыздын келечеги үчүн дагы өзүңүзгө ден соолук, үй бүлөңүзгө ынтымак, дагы жакшы иштерди кылып жүрө бериңиз. Биз сиз үчүн сыймыктанабыз. Рахмат сизге. Кош келиңиз. Бул Малика кызыбыз келе кой. Рахмат. Биздин көрсөтүүбүздүн мына ушундай керасис деген жакшынакай демөөрчүбүз бар. Чачыңызды ушундай кулпунтуп жууп жүрө бериңиз. Биздин студияга дагы убактыңыз болгондо келип, жаңылыктар менен бөлүшүп туруңуз. Рахмат сизге. Узатып коелу. Такитебиз сизге. Рахмат. Рахмат сиздерге. Мына убакыт дагы билинбей өтүп кетти. Малика, убакытты эч ким кармап кала албайт. Мына бүгүн сиздер менен Малика экөөбүз коштошобуз. Эмки жолугушканга чейин саламат болуңуздар. Дагы бир сыйра айтып коелу. Мына алдыдагы телефонго чалыңыздар, Инстаграмга кириңиздер. Дагы жакшы сүрөттөр болсо, Кыргызстандын ичиндеги кызыктуу окуя, видеолор болсо бизге жөнөтүп туруңуздар. Эмки жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.